Мектептен коронавирус аныкталып, онлайн окууга өттү. Бишкек шаарындагы номер 70 мектеп гимназиясы 2 жума карантинге жабылды. Бул тууралуу шаардык мэриянын билим берүү башкармалыгы билдирди. Маалыматта бул мектепте 4 адамдан коронавирус аныкталган, 2 мугалим, 2 окуучу болгон. Мектеп 2 жумага карантинге жабылып, аралыктан окууга өтүштү деп билдирет башкармалык. Булак Кыргыз кабар. Депутат Максат Сабиров мандатын тапшырды. Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров мандатын тапшырды. Бул тууралуу ал бүгүн 24 февралда парламенттин жыйынында билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында ал өз ордун жаш кадрларга берүүнү чечкен. 53 жаштагы Максат Сабиров парламентте Республика Ата журт фракциясынын өкүлү болгон. Булак Кыргыз кабар. Матраимовду иликтөө кимдин буйругу болгон? Журналист Элнура Алканова ачык айтты. Журналист Элнура Алканова Азаттык Матраимовду эмне үчүн иликтеп баштагандыгын айтып берди. Ал 7 каналдын актуалдуу берүүсүндөгү түз эфирде ачыктады. Анын айтымында Азаттык маалымат булагы бажы кызматын Матраимов үчүн гана иликтөөгө алынган. Мен Матраимовду башынан бери эле колдоп келген эмесмин. Эсиңерде болсо 2017 жылы бажы кызматындагы киреше чыгаша, ири экспорт базары деген теманы алкаганда изилдеп иштеп баштаганбыз. Бирок Азаттыктын жетекчиси Матраимовду алгыла, анын мүлкүн көрсөткүлө, даректерин берем. Иликтөөнүн чокусуна Матраимовдун фамилиясын коебуз деген. Бирок биз Матраимовдун кайсыл жерден конкреттүү уурдагандыгы тууралуу конкреттүү факты таба алган эмеспиз. Биз бир эле кишиге асылып кетпейбиз. Себеби колубузда бир окуя факты болушу керек. Ошондо гана биз бул киши мындай кылды деп айтабыз. Андан соң бир гана Оштогу особняк үйүн факты катары алып үйлөрүн көргөзгөнбүз. Бирок бул мага жаккан эмес. Себеби иликтөөчү журналистикада так даана табылган фактылар табылса, ошондо кайсы бир атка минердин фамилиясын алып, ошого айып коебуз. Бирок колуңда кейс жок болгондо бирөөнүн фамилиясын кошо албайбыз, дейт ал. Булак ЖТТ. Таиландда кароосуз калган мейманканада кыргызстандык асынып алды. Таиландда кароосуз калган Пхукет мейманканасында Кыргызстандан келген турист асынып алган. Анын сөөгү Тамбонтеп Красатри аймагындагы кароосуз калган имараттын 3 кабатынан табылгандыгы көрсөтүлгөн. Анын мойнунда аркан табылган, бирок денесинде тактар жок. Полиция мушташуунун белгилери да жок экендигин билдирди. Эркектин иниси полицияга анын агасы жума күнү кечинде Пхукеттеги үйүнөн чыгып кеткенин, андан кийин аны менен байланыш үзүлгөнүн айткан. Анын айтымында өз жанын кыйган адамдын карызы бар болчу жана мындай аракетке ушул себеп болушу мүмкүн. Өз өмүрүнө кол салаардан мурун аялына видео жөнөткөн. Бирок полиция видеодо эмне болгонун айткан жок. Булак Кыргыз кабар. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 24 февралда чет өлкөгө жасай турган биринчи иш сапары менен Россияга учуп кетти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Сапардын жүрүшүндө Жапаров Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашат. Мындан сырткары ал Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин, Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко жана мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен эки тараптуу жолугушууларды пландаштырган айтылды. Жапаровдун Россиянын бизнес коомчулугу, ошондой эле Россиядагы мекендештер жана студенттер менен жолугушуусу күтүлүүдө. Президентте коштоп кеткен делегациянын курамы: Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, президенттин аппарат жетекчиси Сүйүнбек Касмамбетов, биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков, вице-премьер экономика жана каржы министри Улукбек Кармышаков, президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дайстан Дүйшекеев, Кыргыз Республикасынын Россиядагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Гүлнара Клара Самат, Коргоо министри Таалайбек Өмүралиев, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев, айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков, транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдыралиева, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Алмамбет Шыкмаматов, мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев, Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов.